Ишкердик жаатында да сөзсүз түрдө гендердик аспектилерди эске алуу абдан маанилүү. Себеби ошол эле аялдар көп өзүнүн карьерасын аткарууда сөзсүз түрдө ар кандай тоскоолдуктарга учурашат. Ошолордун эң алгачкы тоскоолдуктар болуп, бул биринчиден коомдогу биздеги гендердик стереотиптер болуп эсептелинет. Ошол гендердик стереотиптердин айынан дагы аялдар өздөрүнүн карьерасын кылганда эркектерге салыштырмалуу бир аз артта калышат, бир аз көбүрөөк тоскоолдуктарга кабылышат. Ошол эле аялдардын лидерлигин биздин коомдо тилекке каршы анча деле көп колдой бербейбиз. Коомдогу дагы бир салт боюнча көбүнчө үй мүлктөрү же болбосо башка менчиктиктер болсо, ошолордун бардыгы мураска эркек балага калат дагы, кыздар кийин турмушка чыгып кетет деп кыздарга көбүнчө мындай мүлктөрдү үй бүлөлөр калтырышпайт. Бул дагы өзүнүн терс таасирин берет. Ошол эле аялдар өзүнүн ишкер деген жаңы бир бизнес же башка бир ишкана ачууга дагы өзүнүн мындай базалык мүлктөрү жок болот көбүнчө. Анан бул дагы алардын ишкердигине таасир берип, бир аз экономикалык жактан дагы аялдар эркектерге караганда базалык биринчи нерселери дагы жок болушу мүмкүн. Анан ошол биз эмне кылып, кандай кылып ушул стереотиптер менен күрөшсөк болот? Эң алгачкысы биз ушундай көбүрөөк маалыматтык кампанияларды жүргүзүп, аялдардын лидерлигин кубаттап, ошондой эле бизде ишкер аялдарды дагы популярдаштырып, көбүрөөк ушундай бир атайын ушул массалык маалымат каражаттарда дагы жакшы ушундай ишкер аялдардын кейстерин көрсөтүп, ушундай бир позитивдүү практикаларды жайылтуубуз абдан маанилүү. Ишкер аялдар дагы абдан көп мындай күнүмдүк тоскоолдуктарга да кабылышат. Алардын бири бул ошол мамлекеттик же болбосо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен өнөктөштүктө дагы көбүнчө ал жактарда чечим кабыл алуучу органдарда эркек кишилер басымдуулук кылат, аялдардын саны өтө аз. Анан ошол аялдар өздөрү дагы мындай бир эркектер аларды бир аз мындай тоготпой кабыл алып, же болбосо алардын лидерлигин колдобой кабыл алгандагы учурларга көп туш болушат. Аялдар эркектерге караганда физикалык жактан алсыз эмеспи? Ошол дагы аялдарга көбүрөөк алардын коопсуздугуна коркунучтарды алып келет. Ошондой эле аялдар коркутуу, үркүтүү же болбосо ушундай бир кол салууга дагы туш болушу мүмкүн. Ошондой кездерде сөзсүз түрдө алар ошо өздөрүнүн укугун биринчиден жакшы билип, жакшы эч кимге андай кол салып, коркутуу, үркүтүү кылганга укугу жок экенин жакшы билип, өзүнүн укугун сактай билип, ошол тийиштүү органдарга ыкчам кайрылуу керек сөзсүз түрдө. Ошол кайрылсаңыздар, мисалы азыркы мыйзам боюнча 24 сааттын ичинде сиздин кайрылууңуз каттоодон өтүп, ага реакция болот сөзсүз түрдө. Ошондуктан ошол жакка дагы көңүл буруп, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарды, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргой билишиңиздер да керек. Эгерде ошондой учурлар болсо, мамлекеттик органдарга кайрылса болот. Бизде көптөгөн кризистик борборлор бар, жана башка ушундай реабилитациялык борборлор бар. Ошол жакка кайрылып дагы юридикалык же болбосо бир кеңешме, консультативдик ушундай бир жардамдарды алсаңыздар болот. Ошондой эле аялдар абдан көп гендердик стереотиптердин айынан дагы тоскоолдуктарга душар болушат. Анан көбүнчө ошол өзүнүн ишин баштап жатканда же өзүнүн каалаган бир жумушу менен алек болгусу келгенде, жаңы ошол жумушун баштап жатканда дагы биринчиден ошол көп аялдар бизге айтышат, алар ошол коомдон дагы, үй бүлөсүндө дагы чоң тоскоолдук душар болушат, алардын лидерлигин дагы көп колдой беришпейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз ушундай жынысына карабастан, өзүңүздөрдүн баарыңыздар билесиздер, эркектер менен аялдардын бир гана биологиялык гана айырмачылыгы бар. Ал эми башка бул социалдык ролунда, социалдык жашоодо эч кандай айырмачылыктары жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол үй бүлө жагынан дагы колдоо табуу үчүн үй бүлөсүндө дагы ушундай бир башка лидерлик аялдардын ролдорун жайылтып, же болбосо ушундай бир үй бүлөсүндө дагы алардын стереотиптерин, көз караштарын өзгөртүү үчүн дагы атайын иштерди жүргүзүү керек.
Айылдар биринчиден өздөрү ошол башка лидер айылдардан үлгү алып, сөзсүз түрдө үй бүлөсү менен дагы ошол салттуу көз караштарды бузуу үчүн дагы бир мындай саясат жүргүзүп, үй бүлөсүндө дагы ошондой иштерди жүргүзүү абдан зарыл иш болуп эсептелинет да.